сабак. Муздун баары тамчылап, ыйлап жатат баарылап. Ал анткени жаз келди, салам сага, көк асман. Саламатсыңарбы, жалпы 2 класстын окуучулары? Силер менен жаз айларында көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Азыр математика сабагы. Сабакка даяр болсоңор, анда сабагыбызды баштайбыз. Алгач сабагыбызды баштаардан мурун бүгүнкү сабакка керектүү эрежелерди эстеп алалы. Көбөйтүү амалынын компоненттерин атагыла. Оба, биринчи көбөйтүүчү, экинчи көбөйтүүчү жана көбөйтүндү. Бул туюнтмаларды салыштыргыла жана алардын түгөйлөштүрүп туташтыргыла. 2-ни 3 жолу кошуу бул 2 жана 3-түн көбөйтүндүсү. 7-ни 5 жолу кошуу бул 7 жана 5-тин көбөйтүндүсү. 12-ни 4 жолу кошуу бул 12 жана 4-түн көбөйтүндүсү. 3-тү 7 жолу кошуу бул 3 жана 7-нин көбөйтүндүсү. Эми балдар, дептериңерге 2 чакмакты бириктирип 4 тик бурчтук сызгыла. Ар бир тик бурчтукта канчадан чакмак болду? Оба, ар бир сызыктан тик бурчтукта 2ден чакмак бар. Эми аларды бирдей кошулуучулардын суммасында жазгыла. Текшеребиз. 2ден 4 жолу бул 8. Бул туюнтманы көбөйтүү амалы менен алмаштыргыла. 2 жана 4-түн көбөйтүндүсү 8. Көбөйтүү амалынын белгисин чекит менен белгилейбиз. 2 биринчи көбөйтүүчү, 4 экинчи көбөйтүүчү, 8 көбөйтүндү. Балдар, эми маселе чыгаралы. Класста 3 партада 2ден окуучу отурат. Класста канча окуучу отурат? Маселе эмне жөнүндө болду жана эмне белгисиз? Маселе класстагы окуучулардын саны жөнүндө болду жана бардык окуучулардын саны бизге белгисиз. Аны табуу үчүн кайсы амал аткарылат? Маселенин жообун табуу үчүн көбөйтүү амалы аткарылат. Анын туюнтмасы 2 жана 3-түн көбөйтүндүсү 6. Демек, 3 партада бардыгы 6 окуучу отурат. Эми балдар, ушул көбөйтүүчүлөрдү орун алмаштырып жазсак, 3 жана 2-нин көбөйтүндүсү дагы 6. Демек, эмнени байкадыңар? Анда балдар, бүгүнкү сабакта мына ушул ыкма менен таанышасыңар. Бүгүн сабакта көбөйтүү амалынын орун алмаштыруу касиети менен таанышасыңар. Ага карата мисал, маселе иштөөгө үйрөнөсүңөр. Туюнтмаларды окугула. 5 жана 4-түн көбөйтүндүсү 20. Эми ушул туюнтманы экинчи туюнтма менен салыштыргыла. Оба, экинчи туюнтмада көбөйтүүчүлөрдүн орундары алмашылып жазылды. Анда анын көбөйтүндүсү канча? 4 жана 5-тин көбөйтүндүсү
20. Демек, орун алмаштырууда көбөйтүндү өзгөргөн жок. Эми деттер жана кален сабыңарды алып, бул туюнтмаларды көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиетин колдонуп иштегиле. Текшеребиз. 7 жана 3-түн көбөйтүндүсү 21 жана 3 жана 7-нин көбөйтүндүсү дагы 21. 9 жана 6-нын көбөйтүндүсүн орун алмаштыруудагы көбөйтүндү канча? 6 жана 9-дун көбөйтүндүсү 54. Демек, балдар, биз бул туюнтмаларды аткарууда кайсы ыкма колдондук? Ооба, көбөйтүүнүн орун алмаштыруу ыкмасын колдондук. Жыйынтыктап айтканда, көбөйтүүчүлөрдү орун алмаштырсак, көбөйтүндү өзгөрбөй тургандыгын байкадыңар. Кийинки тапшырмага көңүл буруп, барабардык туура чыккандай катылган санды тапкыла. Текшеребиз. 9 жана 2-нин көбөйтүндүсү барабар 2 жана 9-дун көбөйтүндүсүнө. 5 жана 6-нын көбөйтүндүсү барабар 6 жана 5-тин көбөйтүндүсүнө. 8 жана 7-нин көбөйтүндүсү барабар 7 жана 8-дин көбөйтүндүсүнө. 10 жана 5-тин көбөйтүндүсү барабар 5 жана 10-дун көбөйтүндүсүнө. Эми, балдар, бул туюнтмага көңүл бурабыз жана окуйбуз. А жана В-нын көбөйтүндүсү барабар В жана А-нын көбөйтүндүсүнө. А жана Б-нын көбөйтүндүсү барабар Б жана А-нын көбөйтүндүсүнө. Демек, бул көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиети. Көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиетин колдонуп, барабардыктарды түзгүлө. 4 жана 3-түн көбөйтүндүсү барабар 3 жана 4-түн көбөйтүндүсүнө. 7 жана 8-дин көбөйтүндүсү барабар 8 жана 7-нин көбөйтүндүсүнө. 3 жана 2-нин көбөйтүндүсү барабар 2 жана 3-түн көбөйтүндүсүнө. Маселенин берилишин түшүнүп, кунт коюп уккула. 1 челекке 3 литр сүт батат. Ушундай 6 челекке канча литр сүт батат? Маселе эмне жөнүндө болду? Ооба, маселе 3 литрлик 6 челектеги сүт жөнүндө болду. Маселеде эмне белгилүү? Маселеде 1 челекте 3 литр сүт батары жана ошондой челектен 6 челек бар экендиги белгилүү. Эмне белгисиз? Ушундай 6 челекке канча сүт батары белгисиз. Маселенин кыскача шартын сүрөттүү схема түрүндө түзүп эсептегиле. Текшергиле. Эми маселени 2 жол менен жазып чыгарабыз. Маселенин жообу 6 бирдей челекке 18 литр сүт батат. Эми фигуралар менен иштелүүчү тапшырмага көңүл бурабыз. Бул кандай фигура? Ооба, бул квадрат. Квадрат бардык жактары барабар болгон тик бурчтуу төрт бурчтук. Анда анын жактарынын узундуктары кандай? Анын жактарынын узундуктары бирдей. Эми бул фигуранын жагын ченейбиз.
фигуранын жагы 6 сантиметр болсо, анын периметри канча сантиметр? Текшеребиз. Эмнени байкадыңар? Ооба, квадраттын периметрин табууда бирдей кошулуучулардын суммасы түрүндө жазылды. Эми көбөйтүү амалы менен алмаштырып жазабыз. Ал 6 жана 4-түн көбөйтүндүсү 24. Квадраттын периметри 24 сантиметр. Эми балдар, ой жүгүртүүгө дагы тапшырма аткаралы. 7 таякчадан кантип 3 үчбурчтук алса болот? Ойлонобуз. Эми текшеребиз. 7 таякчадан ушул сыяктуу 3 үчбурчтук ала алабыз. Силер дагы ушундай таякчалар менен 3 бурчтуктарды түзгүлө. Эми балдар, бул кайсы амалга карата берилген туйунтма? Ооба, көбөйтүү амалына берилген туйунтма. Анда көбөйтүү амалынын компоненттерин атап туйунтманын маанисин тапкыла. Биринчи көбөйтүүчү 6, экинчи көбөйтүүчү 3, көбөйтүндүү 18. Эми көбөйтүү амалын бирдей кошулуучулардын суммасы түрүндө жазгыла. Текшеребиз. 6 санын 3 жолу кошсок, сумма 18 келип чыкты. Биринчи көбөйтүүчү 5, экинчи көбөйтүүчү 3, көбөйтүндүү 15. Эми көбөйтүү амалынын бирдей кошулуучулардын суммасы түрүндө жазгыла. Текшеребиз. 5ти 3 жолу кошсок, сумма 15 келип чыкты. Бул тапшырмага көңүл бургула. Сүрөттөрдө эмнелер берилди? Ооба, 3 тегерекчеге алынган 4төн квадраттар берилди. Булардын санын кантип табууга болот? Ойлонобуз. Туура, квадраттардын санын бирдей кошулуучулардын суммасы түрүндө жана көбөйтүү амалын колдонуп туйунтма түзүп, маанисин таап алабыз. 4тү 3 жолу кошсок, сумма 12. Эми көбөйтүүгө туйунтма жазгыла. 4 жана 3-түн көбөйтүндүсү 12. 5ти 2 жолу кошсок, сумма 10. Аны көбөйтүү амалында алмаштырып жазсак, 5 көбөйтүү 2 барабар 10. Эми сүрөттү карап, туйунтма түзгүлө. Ойлонобуз. Биринчи сүрөттө 2 капта 8ден дарбыз бар. Бардыгы канча дарбыз болду? Туйунтма кандай түзүлөт? Текшеребиз. 8ди 2 жолу кошсок, сумма 16. Жана 8 жана 2-нин көбөйтүндүсү 16. 2 капта 16 дарбыз бар. Экинчи сүрөттө 7 карапада 3төн гүл салынган. Бардыгы канча гүл бар? Туйунтма кандай түзүлөт? Текшеребиз. 3тү 7 жолу кошсок, сумма 21. Жана 3 жана 7-нин көбөйтүндүсү 21. Эми көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиети боюнча
Кайталап сабагыбызды жыйынтыктайлы. Көбөйтүү амалынын компоненттерин атагыла. Биринчи көбөйтүүчү, экинчи көбөйтүүчү жана көбөйтүндүү. Сөздөрдү туура жайгаштырып, сүйлөмдү оку. Кандай сүйлөм пайда болду? Көбөйтүүчүлөрдүн ордун алмаштырууда көбөйтүндү өзгөрбөйт. Бүгүн сабакта көбөйтүү амалынын орун алмаштыруу касиети менен тааныштыңар. Көбөйтүүчүлөрдүн орун алмаштырса, көбөйтүндү өзгөрбөөрүн билдиңер. Бирдей кошулуучуларды көбөйтүүгө алмаштырып таптыңар. Жана сүрөттөргө карап көбөйтүү амалын таптыңар. Эми сөзүмдүн аягында окуу билим азыгы, билим ырыс азыгы дегендей, ар бир сабакта алган билимиңерди өз турмушуңарда колдонгула. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.